Саламатсыздарбы, эфирде Элдик медиа сайтынын күнгө алынган жаңылыктар топтому. Алгач бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын элчиси Андрей Крутико менен коштошуп, ага даңк медалын ыйгарды. Алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилиги күчөтүлөт. Алиментти төлөөдөн качкан жарандар чет өлкөгө чыга албайт жана айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Унаасынын эсин таппай убара тарткан айдоочулар эми кимге кайрылышат? Кара Суу базарындагы 80 метрлик жол 1 жылдан бери бүтпөй келет. Белгилей кетсек, биздин чыгарылышты Facebook баракчабыздан жана YouTube каналы аркылуу көрө аласыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Россиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутикону өлкөдөгү дипломатиялык миссиясынын жыйынтыкталганына байланыштуу кабыл алды. Ал Андрей Крутикого кыргыз-россиялык мамилелердин өнүгүшүнө, Кыргызстандагы социалдык, экономикалык, билим берүү, аскердик техникалык тармактарда бир катар маанилүү долбоорлорду жылдырууда кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан жана Россиянын ортосундагы кызматташтыкты бекемдегенге кыйла салым кошкон үчүн ыраазычылык билдирип, даңк медали менен сыйлады. Элчи Андрей Крутико мамлекеттик сыйлык жана жылуу сөздөр үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигиндеги жылдар абдан жемиштүү болгонун белгиледи. Алиментти төлөбөгөндөргө жаза оорлоштурулат. Эгерде алимент төлөөчү жаран 6 айга чейин акча төлөбөсө, чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салынат. Ошол эле учурда айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Мындан тышкары баласынын жашоосуна катыштыгы болбой калат. Тагыраак айтканда, жубайлардын экинчиси анын уруксааты жок баланы чет өлкөгө чыгарып кетсе болот. Алименттин өз убагында төлөбөй жүргөндүктөн аталык же энелик укугунан ажыратылат. Бирок алиментти төлөө милдетинен ажыратылбайт. Бүгүн бул боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, алимент жөнүндө жаңы мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште биринчи окууда каралып жатат. Эгер колдоо тапса, үй-бүлө кодексине жаңы өзгөртүүлөр киргизилет. Ага ылайык алименттин суммасын эң аз дегенде 1800 сом өлчөмдө киргизүү сунушталып жатат. Мындан тышкары 3 айга чейин алимент төлөбөгөн жаран атайылап төлөөдөн качкан карызкор болуп эсептелинет. Биринчиден, бул мыйзам долбоорунун максаты балдардын кызыкчылыгын коргоо. Биз тилекке каршы ата-энелердин ар түрдүү көз карашына улам ортодогу бала көп жабырыктарына күбө болуп эле келебиз. Жогорку Кеңештин колдоосу менен бул кырдаал жакшы жакка өзгөрткөнгө шарт түзүп атабыз. Мунун арасында биринчи эле биз билип туруп алимент төлөбөгөндөр үчүн жазаны оорлотууну сунуштайбыз. Мисалы, эгерде бир ушул алиментти төлөбөгөн ата-энеси алиментти төлөбөсө, анда чет өлкөгө чыгарууга мындай тыюу салынат. Ушул алименттерди толугу менен төлөгөнгө чейин чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүк жок болот. Бирок алименттер төлөгөндөн кийин мындай тыюу так эле мындай жокко чыгарылат. Ош облусунун Кара Суу базарына кире бериш жол сапатсыз курулган. Бул тууралуу Элдик медианын окурмандары WhatsApp аркылуу жиберишти. Ал эми жалпы суммасы 32 миллион сомдук бул жумуш толук бүтө электигин бийлик башындагылар билдирүүдө. Ош облусунун Кара Суу районунда түштүк регионундагы көзгө басар чоң базар бар. Өз ичине көптөгөн жумуш орнуктары түзүп, коңшу мамлекеттерден бери келип соода кылышат. Бирок ал жайга кире беришиндеги жол таптакыр талапка жооп бербейт. 2017-жылы жолду оңдоо үчүн жергиликтүү казынадан 32 миллион сомго тендер жарыяланып, 28 миллионго жол куруучу компания утуп алган. Арадан 2 жыл өтсө дагы курулуш иштери бүтпөй, жарты чекке калак баш болуп, элди жүдөттү дешет соодагерлер. Подземныйдын үстү жагы да мына түшүп кетейин деп турат. Машина өтсө таги тийип атат. Олун таксилер өшөдөн каттайт. Курулчу жол анча деле чоң эмес. Болгону 100 метрге жетпеген жай азыркы убакта ылай менен баткакка жуурулган. Бирок жер алдынан өтмөк да бар. Ал эми айыл башчы бул курулуштун токтоп калганын төмөндөгүчө түшүндүрөт. 2018-жылы 31 декабрда договор ошо менен токтогон. 31 декабрда бүтүрмөк болушкан. Декабрда экоинспекциянын катынын негизинде декабрда жанагы асфальт төшөгөнгө мүмкүн эмес экен. Ошолордун баягы жазган акттын негизинде токтотулуп, жазда бүтүрөбүз дешкен.
ошол компания. А бүгүнкү күндө биз эч кандай анын эксплуатацияга бере элекпиз, биз кабыл ала элекпиз. Жанагы кандай кайсы жерлер жытылган болсо, эмне болгон болсо, ошол фирма, ошол жанагы технадзор ошолор жооп беришет. Эгерде биз кабыл алгандан кийин ушундай нерсе болуп калса да биз жооп берип калмакпыз. Аймактарды өнүктүрүүгө багытталган бул жылда мындай курулуштарды бүтүрөбүз деп көптөгөн район, облус башчылары чамынууда. Алда канча пайыз аткарылат, али белгисиз. Коопсуз шаар долбоорун алайык, жол эрежесин бузган айдоочулардын айып пулу катталган унаанын ээсинин дарегине келип түшөт. Мындан улам өзүнө каттатпай айдап жүргөн айдоочулар автоунаасынын мурунку ээсин издеп убар алынса, ошол эле учурда саткан адамдагы сатып алган адамга каттатуунун аракетинде. Айдоочу Тилек Абдыраев унаасынын бир нече колдон сатып алгандыктан эми ээсинин кайдан табарын билбей башы маң болууда. Биздин элдик медиа порталга айдоочу Тилек Абдыраев кайрылып, унаасынын ээсин таппай ураланып жатканын айтат. Себеби азыркы айдап жүргөн унаасын тааныштар аркылуу эле техникалык каттоо жөнүндөгү күбөлүк менен сатып алган. Автоунаанын ээсин издеп көрүүгө аракет кылып, бирок эч майнап чыккан эмес. Ал жашаган дарекке барганында көчүп кеткен экен. Эми кимге кайрылып, кайдан табарын билбей жатат. Машинаны алганыма жарым жылдан ашты. 6-7 ай болуп калды окшойт. Ошондон бери мен деле неме кылган эмес, могу коопсуз шаар демилгеси көтөрүлгөндөн бери жаңы жылдан бери мен ушул машинанын хозяинин издеп жүрөм да азырчы. Издеп адресине барсам, техпаспортто жазылган адрес боюнча барсам, ал киши жок экен да. Көчүп кетиптир. Көп болуптур көчүп кеткен. Эми аны деле айта алышкан жок. Ал жерде бир апа жашайт экен, ал киши толук маалымат бере алган жок да боюнчачы. Сиз кимден сатып алгансыз өзүңүз? Мен деле бир тааныштардан сатып алгам муну деле. Ал деле бирөөнөн сатып алыптыр. Ушундай болгондо бул через болуп келип эле колдон колго өтүп келип анан мага келгенде акырынча. Азыр мен оформление кылып салайын деп, ошону өзүмө каттатайын деп ээсин таппай жүрөм. Деле жүрө берсең болот экен, бирок эми штрафтар тигил ошол техпаспорт каякта катталган болсо ошол жака барат экен. Ал жактан эми штрафтан 3-4 барат дейт. Эгер андан төлөнбөсө, андан кийин көчөдөн сотрудниктер кармап, анан машинаны штраф стоянкага коет дейт да, айыпына коюучу жайына коет дейт. Андан кийин штраф төлөсө, кайра айдап кете бергенге болот дейт. Эми каждый раз антип бергенде деле болбойт го дейм да мен. Айдоочунун маселеси кантип чечилет деген суроо менен тиешелүү адистерге кайрылганыбызда транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо департаментинин башкы адиси Усейин Касымалиев төмөндөгүдөй жооп берди. Жанагындай таппай алган учурда, мисалы, биринчиден автоунааны сатып алган болсо, ошол автоунаанын транспорттук каражатты каттоо күбөлүгүнүн негизинде автоунаанын ээсинин аты жөнү, дареги толугу менен жазылган. Ошол дареги менен барып издесе болот. Эгерде ошо дарегинде биринчиден ал көчүп кеткен болсо, же бир кайтыш болуп кеткен болсо, же бир негизи эле ушу мамлекеттен сырткары чыгып кеткен болсо, ошол эми кайтыш болуп кеткен учурларда жанагындай мураскерлер бар. Мураскерлер менен жана свидетельство о наследстве деп турат, ошонун негизинде кайра каттоодон жүргүзүп алса болот. Ушу мамлекеттен чыгып кете турган болсо, азыр деле ушу биздин социалдык тармактарда ошондой таап, ошо ээсин милдеттүү түрдө таап келиш керек да. Эми ошондой за границу кетип калган учурларда болуп атат. Андай маалда жанагындай ошо жашаган жери боюнча же ошо автоунаанын каттоосу боюнча соттук органдарга кайрылып, ошо соттун чечими негизинде алып келип атат да. Ошо соттон биринчи далилдеп, ошо автоунааны сатып алган, мына распискалар бар, же ошо жанагы жергиликтүү органдардын маалыматтары бар. Бул жаран ошо жарандыгынан чыгып, Кыргызстан жарандыгынан чыгып, ошо чет мамлекеттерге кетти деген маалыматтарын тастыктап, ошонун негизинде соттун чечими менен. Эгер ишеним каттын мөөнөтү өтө элек болсо, ээсин издебестен эле мамлекеттик каттоодон жүргүзүп алууга болот. Портал ЧКТ-СРС ЧКТ-КЖ электрондук портал иштелип чыккан. Бул портал издегендер бири-бирин тапканга мүмкүнчүлүк түзөт. СРС КЖ деген бар мына. Ичине ачсаңар мына каталог услуг деген бар. Каталог услугда мына транспорт деген бар. Мында бир эле ошол жанагындай поиск владельцев транспорта эмес, биринчиден жанагы айдоочу көлүктү алып атканда ошо тестированияда кайсы күнү тапшырарын билет. Ошо владелецтерин билсе болот. Мисалы, ичине ачсаңар мына поиск владельцев, бuyakta я владелец транспорта, ищу управляющий по доверенности деп, же я управляю автомобиль по доверенности, ищу владельца автомобиля десе, мына мынтип чыгып берет.
ким кандай саткандар мына гос номерлери ушу мына бул жаранга чалып мына автоунаасын ээси таап бул жаранга чалып кайра каттоодон өткөрүп алса болот. Эгер ээси иштеп атса мына бияка өзүнүн эгер биякта жок болсо биякта маалыматта анда бияка добавить объявление деп туруп ошо гос номер, марка, модель, год выпуска, анан өзүнүн аты жөнүн, псевдонимин, телефонун действующий, емейлин киргизип туруп добавить десе жана антип чыгып калат. Ошо чыгып калса ошол жактан таап алса болот. Мындан бул разделде мындан тышкары жана проверка штрафов деген бар. Мисалы, коопсуз шаар долбоорунун негизинде мисалы менин автоунаам болсо, ошо автоунаамдын мамлекеттик белгисин киргизип, жана өзүмдүн жеке номерумду киргизип туруп, мисалы проверить деп берсем, менде ошо автоунаамда штраф барбы, айыппул жокпу, ошону так көрө аласыздар. Аймактар өнүкмөйүн мамлекет өнүкпөйт. 2018 жылдагы президенттин жарлыгына ылайык өкмөттүн бул демилгеси быйыл да уланып, быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Аны менен катар Талас районунун Айдаралиев айыл аймагындагы кашарларга элдин демилгесинин негизинде түндүк электр ишканасы тарабынан электр чубалгылары тартылып, тоо этегиндеги элеттиктердин үмүтү акталды. Айыл тургундарынын бул кубанычын облус башчы Марат Мураталиев тең бөлүшүп, элет жашоосунан кабар алды. Кандайсың? Малжан аманбы? Электр жарыгын күткөн элеттиктердин эңсеген көйгөйү чечилди. 25 жылдан бери электр жарыгысыз жашап келген бул үй бүлөдө бүгүн чоң жаңылык. Анткени свет келип, чөнтөк телефондорун кубаттап, эң башкысы балдары сыналгы көрүп, үй бүлө мүчөлөрүнүн көңүлдөрү толуп турган убагы. Свет келип жакшы болуп калды. Свет 24 жылдан бери свет жок отурдук да. Анан көлүнтөлө калат экенбиз, чырак менен жүрдүк да. Эшиктердин баары күйүп, королор күйдү. Балдар телевизор көрүп калышты. Тоо этегине жакын жайгашкан кашарларды электр энергиясы менен камсыз кылуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири Муктарбек Эшалиевдин айтымында, мурда бул аймакта электр жарыгы бар болчу. Бирок Союз тараган мезгилден кийин мындагы электр чубалгылары уурдалып жок болгон. 94-жылдан баштап баягы дыйкан чарбага тарап элдин баары. Анан ошол убакта линиялардын баарын ар ким кесип уурап кетишкен да. Ошолдон бери мынакей быйылкы жылга чейин 2019 жылга чейин свет жок отурганбыз. Анан кийин 1918 жылы май айында губернаторго кайрылып, губернатордун колдоосу менен мынакей ушул линиянын баары тартылды. Электр жарыгы келип, үй кожойкелери чайды газга эмес, электр мешине кайнатып, чыракты жарык лампалары алмаштырып, шарттары жакшырган элеттиктердин бул кубанычын облус башчысы Марат Мураталиев тең бөлүшүп, жеринде барып, жашоо шарттарынан кабар алды. Тоонун башында сарайларга чейин Кудай буйрса светтер күйүп атат. Бу да жетишкендик, бу чоң жетишкендик. Азыр 21-кылымда жашап атабыз. Биздин аймагыбыз өнүгүүнүн эмесинде турат, алдында турат. Өнүгүп атабыз былтыркы жылдан бери. Быйыл да урматтуу президентибиз өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп. Санариптештирүүгө эле биз ушул линияларды тартып бармайынча, ушул жерде калган туугандарыбыздын баары каяктагы саналып жетпей калмак. Эми мына санариптештире берсек да болот. Электричество бар. Кудай буйрса, бул жакшы нерсе болду бул жер. Мен ойлойм, бул жерде келечекте көп жакшы өзгөрүүлөр болот. Жергиликтүү тургундардын айтымында, мындагы электр чубалгыларын ушул айыл аймакта тоокен изилдөөчү компаниялар 1 миллион 300 миң сомго демөөрчүлүк иретинде алып беришкен. Ал эми калган жумуштарын Талас райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери бүтүрүшкөн. Кашарлар ошо 29 жылдан бери электр энергиясы жок болуп турган жерлерге электр энергия жетип, азыркы күндө ошол ар бир үй бүлөгө жеңилдиктер түштү да. Бизде жана 10 киловольттук чубалгыга 20 километр тартылды, андан тышкары 0,4 киловольттук ага чубалгасына 10 километр тартылды. Ошо жалпы тартылган линиянын ошо 30 километр түздү. Ошо биздин балдар ушул жерде жакшы жумуш жасап беришти. Эл үчүн ушу регионду өнүктүрүү боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча абдан жакшы шарт түзүп беришти. Ал эми айыл аксакалдары тоо этегине чейин жарык келип, 25 жылдан берки элдин көйгөйү чечилгендигине ыраазы. Губернаторубуз баш болуп, Туран Металлга, Түндүк Электрого, Реске мен рахмат айтам. Мынакей ушул жигиттердин кылган эмгеги эч убакта унутулбайт. Ушул жерде 30 түтүн деп кайрылып, биз баарын айттык, далаш деттик, түшүндүрдүк. Адамдын эмгеги бааланып, айтылган нерсе аткарылган, бул эң жакшы нерсе деп эсептейм мен. Мисалы үчүн
Мына эми азыркы жашоо мындан 29 жыл мурунку жашоого караганда 100 эсе жакшы деп айтсам болот азыр. Жалпылап айтканда 2018 жылдын жыйынтыгы менен Көпүрө базар айылындагы Кашарда отурган 30дан ашуун үй бүлөгө электр жарыгы жеткирилген. Ал үчүн электриктер 6 айдан ашуун тоо этегинен жылбай иштөөгө аргасыз болушкан. Анын аркасы менен бүгүн минтип электриктер электр энергиялуу болушуп, карайлабай жарык үйдө олтуруп калышты. Ал эми бул тууралуу кененирээк бүгүн Талас теле берүүсүнүн кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Нурсултан Курманбеков, Сүймөнкул Айтматов, Талас району. Кышкысын от жалган шартта из чыгып, авариялык мектепте билим берүү иштери улантылууда. Нарын районуна караштуу Аккудуу айыл аймагынын Омор уулу Кожоке атындагы мектептин окуучулары авариялык абалдагы билим уяда окуганга аргасыз болушуда. Мындай шартта анда окуган 140 баланын өмүрү коркунуч жаралууда. Анткени менен билимге умтулган балдар шартка карабай келечекке үмүттөрү чоң. Каныбек bir күнү сүрөт тартат. Ал сүрөттү Сезим Асанкулова 5-класстын окуучусу. Дем алыш күндөрүдө мектепке келерин айткан кичинекей каарман китеп окуганды жакшы көрөт. Ар кандай адабий китептерди окуп, андагы чыгармалардан таасир алган Сезим кышкысын от жакканда мештен из чыгып, классташтары бир топ эле ооругандыгын жашырбайт. Учурда анын жана курбалдаштарынын жаңы мектеп курулуп калса деген үмүттөрү чоң. Бизде кээде мештен из чыкканда биздин башыбыз ооруп, сабакка көп көңүлүбүз бурулбай башыбыз ооруйт. Бизге ошондуктан жаңы мектеп салып беришсе болмок. Мен жаңы мектеп салынышын каалайм. Бир гана окуучулар эмес, жалпы мектеп жамааттын жаңы имаратка зарылдыктары күч. Маселен, мында окуган 140 баланы бул билим ояга батыруу кыйын. Аргасыздан окуучуларга билим берүүнү улантуу максатында ары карап ыйлап, бери карап күлүп, абалдан чыгууга туура келет. Быйыл буюрса жаңы мектептин курулушу башталат деп күтүп атабыз. Анан жаңы мектеп салынса, жаңы окуу куралдары, окуу материалдары менен камсыз болсок, тартабыз деп үмүттөнүп атабыз буюрса. Жогоруда сөз болуп жаткан билим уянын 8 жыл мурун чатыры толук бойдон урап калган. Андан бери мектеп жамаат кайра калыбына келтирип окууну улантышкан. Анткени менен тактайлары чирип, дубалдарынан жаракка кеткендиктен урап калуу коркунучунда турат. Мына ушунтип ачык болот да. Бияң мындан кирет мына. Бияң мына ушу жылдык болот мына. Бияң мына. Бияң Өткөн жылы бул абалды жөнгө салуу максатында республикалык бюджеттен мектепке 59 миллион сомдук курулуш иштин тендери жарыяланып, анда Тунук курулуш компаниясы жеңип чыгып, мектептин пайдабалын тургузушкан. Бирок бул кубаныч көпкө созулган жок. Дегенибиз, бүгүнкү күндө акча каражаттын тартыштыгынан улам курулуш иштери токтоп турат. Акча бөлүнсө эле тиги компания жумушубузду баштайбыз деп атат. Биз дагы жөн турбай ошо жогорку бийлик органдарына кайрылып атабыз, президентке кайрылдык, өкмөткө кайрылдык. Буюрса ошол тилек кылып атабыз. Быйыл ишке ашып калса, ушу мектебибиз курулуп калса, заманбап 150 орундуу 2 этаж спорт залы менен курулса, бизге жакшы эле болот эле. Облус боюнча мындай социалдык бүтпөгөн объектилер ондоп саналат. Алардын катарында турган Аккудуу айылындагылардын максаты качан ишке ашат белгисиз. Ал ортодо мектеп урап, адам өмүрүнө коркунуч келбейт дегенге кепилдик жок. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Ал эми алыс айылдарда мектепке зар болуп кулап калуу коркунучунда турган билим уяда окуучулар окуп жатышса, Бишкекте андан бетер абал корч. Себеби айрым жаңы конуштарда 600 орундук мектептерде 2000ге жакын бала билим алып жатышат. Мисалы, Кубанычбек Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп турганда жылуулук борборунан үнөмдөлгөн акчага ТБ тарабынан 2 мектептин курулушуна гранттык каражат берилген. Бирок экс-мэр 2 миллион долларын мыйзамсыз пайдаланган. Башкача айтканда, ал каражат аймактарга 2 мектеп салууга берилсе, Кулматов аны өкмөттүн мэриянын карамагына Калыс Ордо жаңы конушуна мектеп салуу шылтоосу менен өткөрүп алган. Азыркы абал тууралуу мектеп мүдүрүнө кирип тыңгылыктуу маалымат ала алган жокпуз. Мен бере албайм. Мэриянын прессасын сатмак керек. Жок, мамлекеттик болгондон кийин бериш керек да. Жок. Мен ошол мэрияга карайм ушул жака. Давай ушунтип алып кел. Жок, мэрия деле мамлекеттик болгондон кийин. Берсин. Ушунда гана берем. Көрүнгөн эле пресса киргизген болсо акым жок болом. Мой золотой. Сен немен жолуң бар? Эже ал шылдыңдабай эле жөн неметип койбойсуң. Чындап от души айтып атам. Мен да сенин ишиңди түшүнөм. Сен аябай сыйлайм. Өзүм да тилчи адабиятчымын. Мен аябай түшүнөм. Эмнеге жаап жашырып атасың? Жаап жашырган жок нечеге. Бирок мен уруксаты жок, сүйлөгөн акым жок да. Неге? Андай бар, андай болбойт, андай мыйзамда жок. Жок. Жок, мыйзамда андай жок. Мамлекет өзү баары айтат бар. Мэриянын прессасы менен кел дейт. Рұқсат менен келтире дейт. Бар. Мэрия не берсеңиз мэрия бир нерсе дейби? Дейт, бирок рұқсат мен каалагандай кирбесин деп айтат. Бар, көрөнөгө бар, барып кел, анан мен алам, сиздердин бере жана.
Жок, мэрия ошо бергендеги. Өзү ошондой да, закон өзү ошондой. Закон андай эмес же. Жок, мен спорушпайм. Закон ошондой, мен бардыгына башым. Комсомольская правда болсо деле, эмне болсо деле, мен прессаны сатап келип макул деп баягы ошондой кылдык. Баары ошондой. Бардык мектеп ошентет. Пресса келсеңер эле, ошол жерде баарыбыз мынтип турабыз. Мен сени каштаган жокмун, туура түшүнөм балам. Мой золотой. Мен вообще ушкамда жаман көрөм. Сендей балдарың бар. Сендей балдар тарбиялап атам. Журналист деп толтура менин окуучуларымда. Сен катары менен иштеп аткандар. Сендер мындай жүрөт. Мой золотой. Мени Мындай эле анда интервью бербей эле айтып берип. Мектептерге электрондук каттоо системасынын пилоттук эрежеси ишке киргенине бүгүн 1 жума болду. 1 жуманын ичинде 1200дөн ашуун бала каттоодон өтсө, көпчүлүгү алыскы жаңы конуштарда дареги жок же дареги тактала элек үйлөрдө жашагандыктан бир катар кыйынчылыктарга кабылып жатышат. Электрондук каттоодогу кыйынчылыктар тууралуу кабарчыбыздын материалында. Бишкек шаарынын Достук жаңы конушунун тургуну дареги жок үйдө жашагандыктан мектеп жашына келип калган кызын электрондук каттоодон өткөрүүгө келгенде маселе жаралган үчүн бүгүн Билим берүү жана Илим министрлигинин каттоо бөлүмүнүн адистерине кайрылууда. Биз үйдү жашаган үйүбүздү өткөзүп берип фирмага жаңы үй алганбыз. Эми ошонун үйдүн адресин билбей кызыбызды биринчи школага бермекпиз. Биринчи школага бермекпиз. Биздин адресибиз жок. Ошону ошол үйдүн номерлерин тактап жүрөбүз. Жаңы үйдүн номерлерин тактап, кызыбызды кайсы участокко школага берерин ошону тактап жүрүп. Эми азыр сиз кайерге барасыз ошондо такташ үчүн? Эми кайра фирмадан биздин данныйлардын баарын алып, кайра Министерство образования келип, документ өткөзүп коюшубуз керек. Не обязательно өткөрүү, өзүнөр деле берсеңер болот да? Же өзүнөр деле школага? Жок, школа эмес, интернет аркылуу өзүнөр берсеңер болот заявканы. Интернет аркылуу бияка заявка берип коюшубуз керек экен. Сиз атыңыз ким беке? Муңайтпас. Муңайтпас беке, ушул система сизге кандай көз караштасыз? Деги эле жагып атабы же мурунку эле система жакшы беле? Мектепке барып, директор аркылуу сүйлөшүп эле ошол жеңилирээк беле? Сиз үчүн кандай дейсиз? Эми заман жаңырып атат, баары жаңыга өтүшүбүз керек да. Эски деген өтөт, жаңы заманга жараша иш кылышыбыз керек. Баары азыр компьютеризация, ошо менен компьютер менен үйдөн баарын жасап коюшка ошондой кылыш керек да негизи. Анан бир четте жана коррупцияга бөгөт болуп атат да, мисалы мурда барганда директорлорго бере коюп же алар аркылуу болуп чечилчү эмес беле ошол жекеге мындай жардам берет деген оюңуз барбы же мурдагыдай эле системага өтүп кетет дейсизби кыргызчылыкта? Мурдагыдай өтпөйт эми бул система болсо баягы айтып атпайбы? Жакын контактсыз компьютеризацияга өтүш керек да негизи. Бара ошого өтөбүз. 10 жыл, 5 жылдын ичинде уже кадимгидей өзгөрүүлөр болот. Эми ата-энелер 6-7 жашка толгон баласын үстүбүздөгү жылдын 18 февралынан тарта 15 майга чейин жашаган аймагы боюнча mektep.edu.gov.kg сайты менен смартфон же компьютер аркылуу каалаган мектепке кезекке турууга укуктуу. Каттоонун экинчи этабы 16 майдан 15 августка чейин жүргүзүлөт. Бул санариптештирүү жана коррупцияны алдын алуу, бир жана коррупция боюнча пайда болгон бир көйгөйлөрдү жоюу үчүн, жоюу максатында киргизилген программа да. Бишкек шаарына деле мындай негиздүү, мындай мүнөздүү көйгөй бул Бишкек шаарынын чет жакаларындагы жанагы жаңы конуштар. Ошо жаңы конуштарга буга чейин деле айтып келгенбиз, кайсы конуштарга мектеп курулуш керек. Ал эми бул сайттан эми аябай мындай көргөзмөлүү болот да булчу. Мындай сөз менен айткандан көрө сайтта көрсөтүп турса, могу жерде мына могу жердеги балдардын баары ушул жердегилер канча километр жүрүп, анан бул мектепке барып жатышат. Ал жердеги ал мектеп ошон үчүн көбүрөөк балдарды алып атат деген дагы мындай так мындай далил дагы да. Ошон үчүн Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте билим берүү башкармалыгы, анан 4 райондун билим берүү бөлүмдөрү
Жок, ал гана эмес, биз жанагы жергиликтүү бийликтер бар го, каттап турган адамдарга документ берип турган, ошолор менен биргеликте иштеп атабыз. Электрондук арыз мектептин дарегине түшөөрү менен мектептин мүдүрү тарабынан тизме каралат да баланын өздүгү такталат. Аты жөнү туура так берилген болсо, система арызды дароо кабыл алат. Эгерде берилген маалыматта катачылыктар болсо, оңдоп түзөө үчүн 3 күндүн ичинде ата-энесине электрондук дареги аркылуу кайра жөнөтүлөт. Биз азыр интернеттен, садиктен айтышып атат, подготовительный курспузда, садиктечи. Ошол жакта воспитательдер күнүгө өтүшүп атат, ошол жакка карагыла, текшергилеричи. Ошондон угуп атат. Мурда дагы балдарыңыз бар беле же бул биринчиси? Системанын ошо оңой жагы же мындай кыйынчылык жагы бар бекен, ошол жагын кичине айтып бербейсизби? Жок, эгер документтериң баардыгы ордунда болсо, пропискаң болсо, баары жайында болсо, эч кыйынчылыгы жок, регистрация жасашып атат мисалы. Садикте ата-энелер баары эле айтышып атат, регистрация жасап коюп депчи. Пока эмесин күтүп атабыз, жообун күтүп атабыз. Жобу сиздерге келет бекен жобу, өттү кызыңыз? Ошо кайсы эмеден почта ачабыз да. Кайра ошого келет экен го. Өттү эмеде. Аталган системанын алган багыты ата-эне менен мектеп директору бетме-бет жолукпайт. Өз кезегин күткөндөр каттоого түшкөн өздүк номурун же баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн номурларын терип, статусту текшерүү бөлүмчөдөн гана текшерип турушат. Данныйлар жазылыштар. Проверить дегенди басканда көрсөтүлөт. Канча бала берилди, канча заявка берилди конкретно школага. Алардын статусу, одобрены на рассмотрение, же отклонено деп ушул жерден чыгып калат да сразучу. Ушунун баары ачык. Система ата-энелер өздөрү көрө алат да. Мисалы, азыр бул 29 мектепти карап алсак, мисалы, бул жерге 40 эле заявка берилиптир азыркы. Бүгүн берип, кече берилиптир акыркы заявка. Азыр 40 эле заявка берилиптир. Ошол бунун баары ачык көрө аласыңар. Статистика деген бар. Бул ар бир райондун, ар бир школанын өзүнүн эмелерин көрө алсыңар болот. Канча место бар, канча адам берилиптир. Бүт школаны көрүп чыксыңар болот да. Кайсы жерде место бар, кайсы жерде место жок депчи. Ушунун баары ачык жана жайгашкан сайтта. Билим берүү министрлиги дареги жок үйлөрдүн тургундары балдарын аталган каттоодон өткөрө албастыгын эскертти. Андыктан тез арада ушул жылдын май айына чейин тиешелүү даректерге кайрылып, кечиктирбей маселени чечүү керектигин айтышат. Мурун биз мисалы биз мурун кайсы мектепке канча бала бере алат жылдын аягында эле билчүбүз да, 1-сентябрдан кандай кирилди депчи. Азыр болсо күндө, минута сайын, саат сайын эле көрүп тура алабыз да. Бүгүн монча регистрация болуптур. Кече монда болуптур, динамиканы көрсөк болот. Биякта канча бала берилиптир, канча кыз берилиптир. Ошунун баарын анализдесек болот да. Баткен облусунун Согмент айылындагы футбол аянтынын жоктугу окуучулардын 60 чакырым алыстыкта жайгашкан аянтчага барууга мажбур кылат. Кыштын ызгарылуу күнүндө жолдун тайгагы жана алыстыгы да окуучулардын ата-энелерин сарсанага салат. Футбол сүйүүчүлөр үчүн айыл жергесине кичи аянтча орнотуп берсе, жеткинчектердин кызыгуусун дагы да арттырмак дешет ата-энелер. 8-класстын окуучусу Мухаммед Койчиев кечки футбол оюнуна шашып турат. Ага чейин сабактан кийинки убактында отун даярдап, атасы дайындаган жумуштарды бүтүрүүсү керек. Антпесе 50 чакырым алыстыктагы футбол аянтына баруу үчүн жол киресиз калат. Район борборуна чейин жолда татаал. Мухаммеддин атасы кыжалат болсо да, уулунун футболго болгон кызыгуусун колдойт. Биздин өзүбүздө ушу мини футбол аянтчылар болуп калганда кыжалат болбойт элек, ойлонбойт элек. Район борборуна 60 километр алыста болгону жолубуз жаман, мына перевалдардан ашуу, мына кыштын күнү тайгактарда барып келгенче кыжалат болобуз. Согмент айылынын жаштары Мухаммед сыяктуу эле бир айда 2 рет район борборуна футбол ойноо үчүн барышат. Атайын кичи автобуста жалдап алышкан. 30-40 бала топтолгондуктан мектеп мугалими да коштоп барат. Балдардын спорттун бул түрүнө кызыгуусу Азия биринчилигиндеги кыргыз курама командасынын оюнунан соң арта баштаптыр. 2 аптада бир жолу балдар шаарга барып ойноп келишет. Енді ал жерде бекер емес. Окуучу балдар енді ойнойбуз дейт экен. Адыр эң негизгиси кызыкканы, эң спорттун эң жакшы түрү бул футбол болуп калды. Айрыкча мына кечеги
чемпионат Азия өткөндөн кийин балдар ушунчалык кызыгып калды. Мухаммед кечке күткөн футбол талаасына да жетип келди. Жол акыны өзү төлөгөнү менен футбол аянтчасы үчүн айылдаш агалары демөчү болушкан. Мындай жөрөлгө жаштардын жаман жолдорго кирип кетүүсүнөн жана ичкиликтен тосот. Эң негизгиси элетердин сергек жашоого болгон аракети десек да болот. 8 жашымдан бери ойнойм. 8 жашымдан ошо балдар менен өзүбүз эле айылда эле согментте ойноп жүрөбүз. Андан чоңоюп мына байкелерибиз ушул жактан мини футбол кичине кылып чакырып, ушул жерде ойногула деп газон менен чакырганда ошон үчүн жамгыр болуп, кар жаап ушуну келип ойноп кетебиз. Ар 15 күндө бир жумада очередтешип ушул футбол аянтчасынын акысыны өзүбүз төлөп берип турабыз да, эми колдоо, жаштарды колдоо максатында. Ошондон жаштар кызыгып келишет бардыгы. Негизгиси биздин максат ушул жаштар айылда жүрүп эле бош убактында жаман жолго барбайт да, кылмыштуулукка же арак ичип, тамеки чегишке барбайт, эми спорт менен алектенип жүрүшөт. Баткен шаарындагы кичи футбол аянтчалары жеке ишкерлердин колдоосу менен курулган. Футбол ойноо үчүн саатына 500 сом наркы коюлган. Аны менен катар эле кичи эрежелерди да сактоо зарыл. Шаар боюнча жалпы 10дон ашуун аянтча болсо да, бош калган убакыт жок. Азыр Баткен шаардан келет, мына өзүбүздүн айылдардан, Баткен районунан узактыгына карабай келип ойноп кетип ататтар. 30-40 километрден келеттер. Азыр мына ойноп аткан балдар булар Согмент айылдан келишти. Ушул суукка да карабай келишип, кызыгуу көбүрөөк болуп атат азыр. Согмент айылынын тургундары кичи футбол аянтчасын куруу боюнча бийлик өкүлдөрүнүн эшигин көп ирет каккылашканын айтышат. Жергиликтүү бийликтин убада бергенинен бери 2 жылга аяк баскандыгын да белгилеп өтүштү. Элетердин суранычы орундалса, дүйнөгө таанымал футбол оюнчулары да бул айылдан чыгып калуусу ыктымал. Назгүл Жанбек кызы, Жөрөк Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кече 24 февралда Москва шаарынын Борборлук ипподромунда алгачкы жолу көкбөрү боюнча ири көргөзмө ойын өттү. Мелдешти мигранттар уюштурганын Көкбөрү Федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов билдирди. Бул мелдешке 4 команда Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл жана Талас облустарынын оюнчулары күч сынашкан. Бир нече миң орунга ылайыкталган ипподромго күйөрмандар батпай оюнду жерден көргөнгө туура келген. Умедбек Оулу Асхат под номером 10 вырывается вперед. 1. Пытается. Кыргызстандык архитектор Рахатбек Байтелиев жаңы футбол стадионун куруу боюнча долбоор түздү. Жаңы аренанын эскиздерин ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына бөлүшкөн. Анын айтымында ФИФАнын көптөгөн талаптарын изилдеп, ушул эскизди даярдаган. Мен өзүмөн баштайын, бул стадиондун долбоорун бекер эле түзүп берем. Мага кесиптештерим, инженерлер, конструкторлор жардам берип, колдойбуз деп жатат, деди Байталиев. Эске салсак, Дене тарбия жана спорт агенттигинин Бишкекте ФИФАнын талабына жооп берген жаңы функционалдуу футбол стадионун курууга инвесторлорду издеп жатканын билдирген. Спорт агенттиги долбоорго катышууну каалаган инвесторлордун арызын 25 февралга чейин кабыл алат. Ушуну менен күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.